Арбаңыздар, урматтуу Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, силерди жадаткыр. Шакир. Ал эми биздин мейман Кыргызстандын жаратманы, Кыргызстандагы өндүрүштүн эң биринчи жол башчыларынын бири Жумадил Эгембердиев. Шоро компаниясынын негиздөөчүсү. Раматылык Табылды Эгембердиевдин бир тууган иниси болуп, экөө кош канаттай болуп, кыргыз экономикасын кыйла жолго сүйрөп келди. Анан сиздердин өрлөрүңүздөр, жаратмандыгыңыздар кыргыз элге бүгүнкү күндө баягы тар жол тайгак кечүүдө турганда экономика маселеси практикалык түрүндө элге чачыратып айтып бере турган кишисиз да. Ошондон улам Кыргызстандын ырычагы кантип көтөрөт ошо экономика жаатына келгенде? Сиз көп учурда баарлашканда бир нярдын идеяларды айтып каласыз. Ошондон кеп баштасак. Эми мен бул экономика жагын айтып атасың. Мен окумуштуу эмесмин. Негизинен саясатчылар сүйлөйт экономика оңдой өстүгү деп. Саясатчы да эмесмин, политолог да эмесмин, мугалим да эмесмин. Мен жөн эле баягы Шоронун 20 жылдан ашык арабасын тарткан кишимин. Тажрыйбам бар да. Андайча айтканда. Ошол сыяктуу ошого карата өзүмдүн түшүнүгүм боюнча айтып берейин. Экономика деген эмне бул? Экономика деген бул көрсөткүчтөр болот да экономиканын. Бул жанагы элдин жашоосу. Жашоо индикатору. Жашоо индикатору. Элдин жашоо индикатору. Кандай эл жакшы жашап атат? Эми экономика деген жакшы болуш керек. Элдердин жашоосу жакшы болуш керек. Бизде келечеги жакшы болуш керек. Эксперттер деле, экономисттер деле көп учурда бир практикалык түрдө улуттук долбоорду сунуштай албай жүрүшөт да. Экономикалык көйгөйдүн баарын айтат. Бирок ошол биз бүгүнкү күндө кара таман эл жете турган кыялды айтсак. Эми буга чейинки болуп келген экономикабыздын акыркы 30 жылдап болду. Эгемендүү болгондон баштап 30 жыл өтүп кетти. Ооба. Бул экономиканы элдер билет баарын айтпай да коелу. Муну өттүк. Туурабы? Ачуу үстүндө өттүк, тактуу үстүндө өттүк. Азыр башка доорго келдик. Заман ушундай өзгөрүп атат. Заман. Глобализация. Аны экономиканы биз эми дүйнөсүндө биз эле кыргыз эмеспиз да. Бизди курчап турган кошуналар бар, андан аркы чоң державалар бар дегендей. Ошо менен чогуу мындай бир дүйнөлүк немеде биз карашыбыз керек. Биз кимбиз? Дүйнөлүк масштабтагы алганда бул кыргыз өзү ким? Улутубуз ким? Кыргызбыз. Канча улутубуз бар? 6 миллионбуз. Жерибиз канча? Болгондон канча проценти тоо бар? Анан 90%-тин ашыгы 94 деп атат. 94%-тин ашыгы тоода. Туурабы? Анан ошол мен эмнеге айтып атам? Бул экономика деген бул ушу биздин кыргыз элинин кандай мүмкүнчүлүктөрү бар биздин? Эмне мүмкүнчүлүк бар? Мисалы ресурска такалабыз. Айыл чарба продукциясынан элдин чекеси жырбай кетет. Эгерде API идеясын айтып чыкпады эле, Жеңишбек Назаралиев айтып чыкканда API-нын идеясы бар да. Ушун менен бир Кыргызстан байып кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээби. Эми мүмкүнчүлүк аябай көп. Анан бул API десе буга чейин элдер мындай башкача кабыл алчу да. Бул API деген бул жана наркотик анан кийин сразу Афганистан элестеп анан кийин ар кандай жаман иштерди элестеп. Биздин өлкөдө илгери Союзга чейин API майдалган. Ооба, биздин ата-бабалар API майдап кадимгидей сатып, могу Жунгал өрөөнүндө, могу көлдө ат башыда айдалган билбейм. Ат башыда айдалган экен, сөйлөп уккам. Могу Жунгалда негизи анан көлдө жакшы өсүшкөн. Анан кийин Союз келгенде Союздун саясатына туура келбей калган, токтотуп койгон. Анан эми муну ойлоп отурсак, бул эгерде ошону биз как экономика катары пайдалансак, жараң ушу API-ден эле 10 миллиардтаган годовой жылына болуп алсак болот. Бул эсептелген, саналган, баары белгилүү нерсе.
жер алдында Германияга кол салбайды. Зачем? Мына жердин үстүндө ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Бул ушул 1000 эле квадрат жерди айдаш керек. Кичинекей жерди айдаш керек. Эми бизде 100 миңдеген квадрат, 1000 деген 100 миңдеген квадрат жерлер бар да. Бирок бул жанагы радиация бул жерде жакшы өсөт экен. Демек ысык. Ушундан бери изилденген да. Радиация бар жерде апийым эң жакшы качественный апийым. Радиация бар жерде көптөн көлдүн тегеректеринде Морики, Жалгыз Бомпол деп коет, анан кетип Жумгалда радиация акындар келген сайын радиация текшерип жүрүшөт да. Анан апийым ошол радиация өткөн жерде апийым аябай сапаты күчтүү болот экен. Эгерде ошону нукка коюп коркпош керек мында. Албетте жанагы таранчадан корккон эгнекпейт болбой. Коркпош керек. Муну тартибине келтирип, ошону өзүбүздүн колубузда турат. Өзүбүздүн огороддо турат. Өзүбүздүн жер, бирөө кеткен жок. Бирден уруксат сураганын кереги жок. Бул эмдеги ядерный оружие жасаган жокпуз да. Десе Международный тиги нормалар уруксат бербейт тигүү дегенде. Бул апийм огородубузду өзүбүзгө айдап эле өзүбүздүн жер калчыбызга айдаса, аны кайта бул менеджмент маселеси. Анан өсүбүздүн жашообузга жумшай албасак биз эмне болгон элбиз анда? Ооба дебейсизби? Эми ушул убакыт келди. Бул жакшы салыштырып айтыңыз, бул ядерлык курал эмес. Курал эмес бул бүт дүйнө жүзү ушу менен окат кылып атат. Америка, Европа, мына Россия дагы ушу айдап атат. Өзбекстан дагы уруксат берди жанагы. Анан мындан тышкары технический конопля деген бар. Жанагы медицинский опиум жөнүндө кеп жүрүп атат. Анан бул технический конопля деген бар. Мындан бир 20 товардын түрү чыгат экен. Бизде фармацевтик өндүрүшкө чоң мүмкүнчүлүк. Фармацевтик, медициналык, технический деп коет, медициналык айдан дары дармектер чыгат, андан тышкары жанагы текстиль промышленность. Издеме чыгат экен анан. Кагаз чыгат экен. Да, апийимде сырткарда Кыргызстанда, маселен, канчалык чөп дарлар бар. Ошонун фармацевтик чөп жагы толтура. Эми анын баарын иштесе, ишке салса, эгерде ушундайга, мисалы, мамлекет ушу саясатты жолго коюп, элге түшүндүрүп, мына мындай башкача мына бул жаңы жашоо деген ушул. Мурунку эле баягы тас кейпиңерди кийип жүрө бербей, тас кейп деген эмне? Баягыда баягы ар төшкөн айдайт. Ар төшкөн айдайт. Баягыда арпаны айдайт, баягыда жерге. Сево көрөт ошол. Бир жыл бел айдайт. Анан ар төшкөсүн айдайт. Анан арпасын айдайт. Ошо менен отуруп 1 гектардан 15 000 сомду ала албайт экен. Ашып кетсе алат 15 000, 20 000 калат. Эмне деген акча 1 гектарда? Ооба десиз. Опиум айдаса 1 квадрат жерден $1000 үрүч кетет. 1 квадратта. Анан ойнош керек да кыргыз. Ооба. Эми ошону ойготуш керек. Ойготуш керек, жана жол көргөзүш керек. Жанагы жол көргөзүш керек, жол. Жанагы багытты көргөзүш керек деген ушул да. Элди ээрчиш керек артынан. Кыргыздар ойгонгула. Жетет бул эски, это все то, что мен айтып аткан эме нерсени барчы. Это вчерашний день. Кечеги. Мен өткөндө айттым го, мен атамдын жашаган жашоосу менен жашаган келбейт. Мен жанагы bir jurnalistке Рыскулбекке ошондой интервью берип айттым. Рыскулбек айттым, ошо таң калат бул кандайчы деп. Атам мүмкүнчүлүк жок болсо бар, жакшы жазайын десе. А бизде мүмкүнчүлүк бар да, ошон үчүн Кыргыздын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана турган кез келди. Бүгүн мына поворот. Биз жаңы мүмкүнчүлүктөр, эски мүмкүнчүлүктөрдү ошол жаңыча пайдаланып салыштыра билиш керек. Эми мына жөнөкөй мен салыштырып атпайм. 1 гектарга жанагы арпа 15 000, 20 000ден таба албайт экен да акчасы. Пайдасы жок. Зачем аны? Картошка деген биздин это стратегический товар эмес. Ал экспортко болбойт. Арпаңда болбойт, малыңды бакканга да арпа. Чөң малың бакканга. Анын ысык көл тургундарында билесиз да, сезонда гана тыйын таап калат, калган убакта. Ооба. Эми сезон жанагы туризм болуп атпайбы, бизде туризм жана гостиничный эме жана лечебный эме ысык көлдө 2-3 ай иштеп атпайбы. Ошону круглый годко айландырыш керек. Туризм тармагы. Анан ошол делеги өзгөртүш керек да, жашоонучу пересмотреть надо. Бул мындай жана орусча айтканда осознанность деген заман эме келди эми. Кандайдан кыргызчадан алып котором, осознанность. Аң сезимди мындай биз бигемегенсти ушуга чейин эмне болуп жүргөнүбүздү, анан бүгүн алдын карап эмне деген мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мына бийликте жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атпайбы, элдин баары колгобасы. 80% жаңы падышаны колдоду. Так анда карыз колдойлу ошону эми айт. Колдогондон кийин жаңы бир эле күнү карап тура беребиз менен. Баягы тиги
жем деген балдай бөлүнүп өзүбүздө кыймылдайбы кыймылдагандан кийин жанагы суроonu бериш керек мен эмне салым кошо алам анан жаңы направление көргөзсө анан ошо турбаны иштеш керек да бул түшүндүңүзбү эми жанагы 1 гектардан 15 мың жакшыбы же 150 мың пайда көргөн жакшы 150 мыңга көтөрүлдү анан 80% ашык даже 85-90%ке жакын региондо ошол 80ден ашык процент жалаң айmy чарба менен жалаң жана 1 гектарынан 15 мың аз албаган эл жашайт кайга жетет тамагына жетеби баласын окутабы садигинен тиягына биягына кайра жем чөгүшү менен анан кыргыздардан той дагы бар да тойкана деген той берет анан ары жок кредит алыпчы токтотуш керек анын баарын азыр карапайым элдин да жашоосун көз менен карап көрөбүз айтып бериңиз анан көздү ачыш керек да анан элди ушинтип айтса момундай жаңылыкчылыктар бар балдар давайте наоборот болуш керек 20% калыш керек айыл чарбалык жумуш менен 80% өтүш керек жанагындай жумуш орундары завод фабрикаларды түзүш керек мына жаңы мүмкүнчүлүк демекчи Шоро компаниясы жаңы мүмкүнчүлүк болду кыргыз элинечи кара жарманы рынокко алып чыгабыз деген бир кыргыздын идеясы мына бүгүнкү күндө улуттук тамак аштын статусун көтөрүп кетти артынан канча улуттук суусундуктар чыгарып атасыздар апийим деле ушул сыяктуу жок эми апийим деген уже пройденный ал уже тиги кылымдан бери келаткан культура болуп атпайбы а биз деген жок нерсени жараттык да жок нерсени түшкө кирбеген жоголуп өлүп бараткан өлүп калган эмени ордуна койдук да өлүп мындай мынтип уже үмүтүн жоготуп аткан максымды коюп атып ушундай эле жаратмандык керек азыр жаратмандык керек жана мен айтып аткан ошол эл азыр жаратмандыкка өтүш керек издеш керек ошондо баягы эле тетигин тыта бербей баягы өткөн жолу айттым го бир 20-30 кою бар байкуштун анан 4-5 уyu бар 2-3 жылкысы бар жакшысын элдин баары азыр 5 кой бага албайт да элдин баары баккандар багып атат 1000ден ошо алар аз эле колдон келгендер анын баары ошо мал деп эле анан эмне кылат анан айылга турса малдан башка жок деген жөнүнө турганса айранга нан туура деген жакшы дегендей жөнүнө турганса баягы бирине ким баягы огороду бар жерди бөлүп берип койгон баарыначы сен 1 гектар сен 20 соток сен 50 соток сен 2 гектар алып калган семьясы менен ошо менен андан бир 300 чөп чыгат анан ошону эмне кылам анан деп анан ошого жараша коюм багат малым багат ошо менен баягы малдын артынан кыргыз 40 жыл малай болот малга малай болот малга малай болот мал сага иштебей кайра малга иштеп атпайсың күйөсүң дейин эң күйгө турганыбыз мындай болот да бода малын 60 миң 70 миң сомго сатсак кубанат да анын ордуна өзбек улутундагы тошторубуз бир бода малды 100 миң 150 миң сомго чейин жеткирип алат алар союп пайдаланат да биз бүкүлүн сатып атпайбызбы эми ошо дейм анан бул мен азыр айтып атканды илгери эле 70-жылдары табылды көз ушуну түшүнүп биз мал менен иштеп көрдүк да анан атабыз жок энебиз үйдө жесир аял калды анан ошону түшүнүп анан айттык тапабыз апа биз бул жерде жанагы малдын артынан ушу малга малай болуп жүрө бербей шаарга барып окуп билим алып бир башка иштерди кылалы деп анан кийин апабыз бизге көрөгө чейин эле ушуну айтты балдарым тагдырыңарды өзүңөр тапкыла мен силерге эч каршы болбойм деп мына мудрус деген ушул а так өлүмдү көрөйүндөр мен силерди 7 күн кылып баксам жесир калсам силер ошол жерде мен өлгөнчө каласыңар ошол жерде бактала малды кыргыздын келечеги ушу малда деп туруп алса кайда жок калат экен мен ким болот экен бүгүн ошол жакта калсамчы мен ким болот мен бир 500 кой баккан бир чаман болмокмун же тиги көйнөгүм чаңырбайт кыктыктап жүрмөкмүн ооба анан кийин ошол бизнес компания түптөлгөндөн кийин дүйнө элдерин кыдырдык тажрыйба көз ачылды да көз ачылды да биз эми жөн эле бир жөнөкөйлүк ишин жасадык жөнөкөйлүк жумушун жасадык анан үйдү чурту максымды эле көбөйтүп койдук анан тияк ошо менен биз кыйын болуп жүрдүк да биз кыйын болду каякта кыйын биз жанагы сыртка чыкканда чет өлкөгө чыкканда мына ушул жерден анан кийин көзүбүз ушул жерден ачылды да бүт нерсе жашоодо мындай сравнениеден билинет салыштыруудан ошол жакта мына Японияга барганда таң каласың кандайчы бул силер
улуттук тилиңерди сактап калдыңар, улуттук маданиятыңарды сактап калдыңар. Анан японча сүйлөйт баары, анан англис тилди өздөштүргөн. Кантип ушул дүйнө жүзүндө 3-4 дереже болуп атасыздар деген маселени ар бир жерге барганда, жанагы Toyota'га барганда, Matsushitti'ге барганда, Panasonic'ке барганда ошо барып сурап беребиз да. Алар кадимкидей мындай экскурсия кылып айтып берет. Алардын өнүгүү тарыхынчы. Силердин жана этно комплексти куруу идеясы ошо. Эми ошо дем. Анан жанагы миссиянын тегерегинде миссия бар, бизде миссия, философия. Биздин миссия, биз улуттук баалыктарды унутуп бараткан маданият ордуна коюш керек деген неме менен табылып экөөбүз анан ошонун артынан түштүк да. Ошо миссияң болбосо, анда мындай адашасың да, тияка барасың, тиги ойго чөйсүң, тигини издейсиң, муну издейсиң, арак сатасың, тамеки сатасың деген ушундай ой кетет. А миссия деген направление, философия ушул. Жанагы идеологический платформа деген ушул. Түшүнүңбү? Ушул. А жана платформа жок калган. Жүрө берет, тигинде деле, мунда деле касат. Шонун моторунан кашылып атардында. Биздики ошо, биз апийм рельс менен кетесиң. Апийм темасына дагы кайрадан келет да. Себеби тиди кашты мамиледе болуп калат да. Себеби мынча болгон деген идеологиялык антын айтыңыз, экономикалык. Апийм мында, апиймдичи срез менен эле сатпаш керек. Срез менен сатпаш керек. Срез деген аны жанагы кесип анан кийин кырып. Илгери табылды экөөбүз кызылойго айдаганбыз буну. Мен үчүн айтып атам. Биз илгери айдаганбыз. Ал кезде тоонун башында бизде тиги милиция да жок анда. Биз бала кезде айдаганбыз. Табылды экөөбүз ошондой эле ойлогон эметкенбиз буну. Апиймди айдап анан чогултуп эметчиз. Чогулгону эмне аласың? Эчекени билбейсиң же тиги жеген билбейсиң. Анан кызыкчыбыз да. Анан ичиндеги жанагы данегин тиги гүлүнчү мен тиги данегин жанагы капкара данег коюп ошондон жечибиз кадим. Сонун май болотчу. Срез сатпаш керек. Бул жерге ана завод куруш керек, завод. Бул жерден готовый продукция чыгаш керек. Ошондо кымбат болот. Анан ошону мына добавочный стоимость деген ошо. Мисалы срезтин 1 граммы $25 болсо, а тиги дары кылып чыгарсаң, ошону кайра $150 болот. Анасы. Чөтөсүз. Ушундай нерсе. Сиздин бул идеяны азыркы жаңы бийликке дагы кулак кагышкылар эле, коомчулуктун дагы талкуусуна салып көрөлү. Урматтуу бизди көрүүчүлөр, апийм бул Кыргызстандын экономикалык чоң мүмкүнчүлүгү жокпу деген идеянын тегерегинде ушул биздин маектин түбүнө маек жазыңыздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар. Коомдун пикири бул улуттун келечегине болгон бир ориентир алууга мүмкүн. Экономиканын бир эң бир ушул тез могу карыздан куртула турган кыргызды тетик балчыктан чыгара турган бир экономиканын мүмкүнчүлүктөрү да. Ушул анан кийин жанагы технический конопля. Анан арпа жемиштерди айдай бериш керек. Малчылар айдай. Бул азыр айдаш керек. Чакан айдап анан кийин андай жадан он главный экспортер болобуз да кийинчи. Өздөрү келет деген жанагы алабыз. Медицинский. Медициналык багытта. Андан тышкары жанагы ГЭСти айттым, ГЭС. ГЭС куруш керек. Экен биз эми тоо деп эле ушул тиги эметип атпайлы. Ушу биз тообуз эме анан эчтеке жок. Нефти жок. Тоолордун мүмкүнчүлүгү табылса нефти жок, анан тиги газ жок, анан тиги жок, бу жок деп эле анан жарды болуп атпайлы. Биз деген тоо менен билесиңер, эң главный байлык ушу тоодо турат. Эми ушунун 94% тоо кыргызча ойлонушубуз керек бүгүнчү. Ушу тоону кыргыздын элинин жыргалчыгына жумшабайлы, кантип жумшайбыз? Жөнөкөй эле. Жөнөкөй. Биз жерди даже сактап калсак тийгизбей, алтынды токтотуш керек. Алтындан жыргаган эч ким жок. Алтынды көрдүңүз кандай болду, алтын эмне болду? Алтындан эч ким жыргаган жок, 2-3 мыңдан башка. Тура мен айтпай эле коелу, саясатка киришпей эле коелу. Тарыхча тазыр айтсаңчы. Анан көмүрдү да каспаш керек. Көмүр жакканды токтотуш керек вообще. Бирок көмүрдү башкача бир энергияга айлантсак болот. Чакан кестерди курсак. Жок, чакан кестер айтпайм, көмүрдү айтып атам. Көмүр бар, биз кара кетсе жатпайбы Корея. Аны башкача кылып пайдаланса болот. Башкача нерселер чыгарса болот. Бизде мындай проекттер бар экен, өткөндө бир ушу Госгеологиянын бир эмесинен бир интервью. Андан бир укмуктуу нерсе чыгарса болот. Мен азыр эми сесин айта албайм. Көп нерсе чыгарса болот. Анан даже тетиги жетим тоо деп атабыз, эми жетим тоо деле кереги жок эле да, мисалычы.
Біз дүние жүзінде экологический мында фауна қатары бұзылмаған жерді сақтап қалышымыз керек. Біз ошо менен дүние жүзүнө белгилүү болобуз. Түшүндүңүзбү? Алардын баары жанагындай эле тиги имолотпай жанагы хвостохранилище. Хвостохранилище. Мусор немеге регион айланабыз да. Тиягында жанагы цианид бар, тиягында эме бар, тиягында толтуруп бүт бул немелер бар. Тетиги Союз убагында каскан эжет бизге. Азыр тийбеш керек. Бир жерге тийбеш керек. Бизде гүлдөп гана туруш керек. Ошондон кийин анан тиги жанагы международный туризм ошондо баалай баштайт. Ошого келет. Биз хавасын сатышыбыз керек. Биз гүлдөп турган коктогулуктагы суун сатыш керек. Бүт инфраструктуранын баарын куруш керек. Свет жетпеген жер калбаш керек. Нарын каскадка ГЭСти куруш керек. Жылда 5 жылда бирден курсак деле жетет. Азыр өзүбүздүн инвесторлор бар. Азыр чакырсаң азыр жанагы тиги акчаны жанагы урдагандарды офшорго которбойт, ошону баары алып келсе болот. Ошону курат ошолор. Ошолорго шарт түзүп берсе, ошону курасың да алып кел. Обелет эткин ошол жерге. Десем курат. Биздин кедергибизди кесип аткан дагы бир айыл чарба жерлердин аеосуз жаңы конуштар түштү. Түштүктө дагы жер тартыш, чүйдүн тегерегинде чүйдүн чүйгүн жердин баарына мүрзөлөр каптады. Жаңы конуштар төңкөрүш болгон сайын жер басып алууларда ушуга кантип мораторий жарыялап берип, айыл чарбабызды 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин ойлоп атабыз. Эми ошону мен айтып эле келатам. Могу жерде мына 30 жыл болду. Биздин эгемендигибиз башталганда могу жердеги жер бөлүп алуу процесстери башталган. Ошого элге тегеретте, шаарды тегеретте элге биздин өкмөт жер бөлүп бергенине сүйүнүп, биз жакшы жумуштук кылдык деп айтып атпайбы? Башкача чечиш керек. Башкача. Биз шаардын тегерегиндеги ушу шаар элин мына миллион болду азыр, миллион ашып. Ушуну жанагы жер жемиш менен обеспечить ете турган жакынкы поляналарды, түз жерлерди, полюно жерлердин баарын жанагы деревняны салып алдык. Айттыңыз, жаңы конуштар. Эми бул бизде градостроительство деген түшүнүк жок, стратегия деген түшүнүк жок. Могу мэр ал жөнүндө ойлогон жок. Бир да мэр буга жооп бере элек. Мына мэр азыр айтсынчы, мисалы 40 жылдан кийин, да 30 жылдан кийин шаар кандай өнүгөт? Жок решение. Мына бүгүн чийиш керек. Экономика деген ал эртеңки жей турган анын эмес. Экономика деген 20-30 жылдан кийин биз кандай өлкө болобуз? Биз элибиз канча болот? Биздин тиги тазалыгыбыз канча болот, экологибиз канча болот деген маселе. Ошон үчүн жанагы мен айтып атпаймынбы? Могу эки жанагы 7% түз жерди сары майдай сакташ керек. Көздүн карайгындай сакташ керек. Көздүн карайгындай сакташ керек. Эртеңден баштап мисалы азыр жаңа жобус ошону мисалы закон чыгарса, бул иши азыр көп инструмент бар. Мүмкүнчүлүк бар да эми. Эмне десе азыр эл ээрчик муну. Эртең чогултуруп, всё. Түз жерге мындан кийин үй салган, там салган токтоп коет. Только салынышы мүмкүн жанагы ушу айыл чарба продукту переработка, ушу тамак аш тиги стратегиясы проблемасын чече турганга гана тийишелүү эмелер салсак болот. Калганга турат мына тоонун баары жалдырап. Тоонун баары турат. Тоонун баары жалдырап турат. Мына ошого өткөрүш керек. Анан спутник шаарлар даяр болот. Экологический шаар болот. Айылга көмүр жакканды токтотуш керек. Анан мына шаар азыр көрөсүң чөлкүндө. Чыңгырда жашап атабыз. Бирок карапайым элдин түшүнүгүндө жатыгыраакты айталы, себеби тоо жакты көргөзүп койдук сизге көз. Бирок алар дүйнөдө өнүгүп аткан элдердин мисалы менен айталы. Маселен Турцияда тоолордун ордунда эле тиги Израиль кандай болду, Европада бир нече өлкөлөр ошол тоонун кырындагы эле эми тоого жабышып үйлөр салынса керемет да. Вай десе көрүнүш да, мен коосу бул сказка, бул фантастика болуш керек. Ошого өкмөт шарт түзүш керек. Бүт коммуникациясын баарын чечип бериш керек. Жанагы тиги трансформация деген маселени чечип бериш керек. Эми бюрократия дейм, мен билбейм, ал бюрократиядан эми азыр крес болуп болуш керек менин оюмча. Азыр күтүп атабыз эми. Ошол жанагы канча өргөн бар тиги сайт сени. Айлаңды кетирет, аягынан кийин тажагында таштап ийет. Бүт алып барып туруп, газындагы, светиндагы, жолундагы трансформер эмесин проектин өйдө менен 5 мына ушундай бүт шаардан инвесторлор келип отурат. Анан жанагындай жетишпеген кембагалдарга тиги жанагы эме тиги эмне деп койчу жанагы үйдү берген тиги көп жылга
көп жылға үйді берген не дешілет ипотека проектін жасап алады. Анан бизге окшогон эми колунда барлар сатып жатат ошондой кылып. Өзүнчө бир саясат жүргүзүш керек да. Анан ушинтип анан представьте, дагы 20-30 жылдан кийин ойлойт бир предгорьянын баары ошол жакка чыгарылыш. Могу паспортун сүрбөйт ол тети кара балтадан баштап тетимеге чейин ушуга чыгарыш керек шаардын баарын. Чыгарыш керек. Ооба. Бул эми госпрограмма. Стратегиялык. Бул биз кыргыз эли катары ушул бир нормальный, достойный бир современный времяде жашаш керек деп. Мындай планируем градостроительство деген бар. А бул жерде каякта градостроительство жок, жөн эле жер берип берген. Мэриядан жерди сакталып берген жөн элечи. Билесиңиз, земельный бизнес бул канча отуруп канча жүрөт. Азыр мэрлердин баары бирин отуруп чыкпады. Тоо туризми айылды багат деген тау дегендердин философиясы бүгүнкү күндө кыргыздын мээсине анчалык жетерлик да карачы. Ушунда кандай мүмкүнчүлүк бар? Тоо туризми кантип айылды көтөрө алат? Эми тоо туризми жанагы туристтер келип атпайбы тиги сырттан. Алар эмнеге келет? Алар бизди Бишкекке көргөнгө келбейт алар. Ооба, Бишкектин история деле жок дейм. Бар эле тети жер каткан музейлер болду. Чоң атабызды эле көрбөйсө. Ооба. Анан башка эмне? Өзүбүздүн тиги местный тиги батырлар бар тиги буюм анын историялар жатпайт, келип эле жарым сааттан кийин. Алар биздин жаратылышыбызды көргөнгө келет. Алар биздин улуттук маданиятыбызды көргөнгө келет. Алар биздин жанагындай этнографический тиги эмебизди көргөнгө келет. Үрпадат, быт. Кыргыздар кантип жашап атат, ошолорго барат айыл кездер. Анан ошол менен жанагы коктуголотторго барат, ат мингиси келет. Жанагы тиги коктудагы жанагы бир укмуштай бир шаркырап аткан суулар керемет. Жанагы Соң көл, Ысык көл тегерете, Соң көл тиги Чатыр көл ошолорго барышат. Тиги Сарчелекке барышат. Мына ошолорго жолду катыра салыш керек. Международный стандарт менен. Анан жол деген жол, анан биз жана туалет маданиятын түшүнөлүк. Эч муну кое элек маселени, муну отуруп номер 1 кылыш керек. Туалет номер 1. Ким туалет салса международный стандарт менен ошол жерди 20 жылга бекер берилет деп мындай чыгарыш керек, айтыш керек. Мотивация. Түшүнүңүзбү? Анан эми туалетке көңүл бөлбөйт. Жолдун боюна кафе салат, боз ийнектеп коет, лакман мантусын сатат. Анан туалеттин твои проблемы дегендей да. Каяка барсаң ошого тигине турат. Анан тиги туалет билесиң, биздики кирген туалет. Ооба десеңиз. Жарым саат жүрөсүң, желден качан кетет деп. Ошонун туалеттин чыккандан кийин сразу ресторанга кире албайсың сен. Кухняга кире албайсың, жыттанасың. Билесиң да маны. Ушуну баарын чечиш керек да. Бүт инфраструктуранын баарын чечиш керек. Жерди бериш керек. Иштеймин деген внутренний инвесторлор көп. Анан ошондон кийин местный айылдагылар ошол жана трансформация, анан жанагы конок келгенде обслуживание маданиятын үйрөнүш керек. Маданият, сервис деген бар. Туристтерге эмне кызыктуу? Безопасность, анан сервис. Чын маданият. Биз туристтерге андай кооз жерди көргөзмөк түгүл таштандыларды ыргытып атпайбыз. Эми таштанды маданият жана маданият жана жаңы жашоо деген ошо да. Эми ошонун баарын эми мындай эми жалпы мындай маданият болуш керек да, идеология. Өзүңдү алып жүргөндө билде, туурабы? Таза кармаш керек. Мусорго башкача мамиле кылыш керек. Биздин элдин оозунда риторика ауданында курбай риторикачы мен мекенимди сүйөм, демеле мекенимди көзгө карайымды сактайм депчи. Бирок карайыңды сактаса караңыз, тегерегинде эс алган жайлардын баарына барсаңыз, коктуголотторго барып эс алат, ичкен жегенин баарын калтырат да, башты үстүгүн, арткан өткөнүн баарынчы. Ошондой эле көп болуп атат да, ушундай көрүнүштөр. Патриоттук деген эмне? Патриоттук жана сүйлөгөн сөзүң менен аныкталбайт. Патриот деген кылган ишиң менен, жүргөн турумуң менен, өзүң мындай баскан турганың менен, сенин маданиятың менен аныкталат. Жана төштү мен патриоттун тиги дей берсем болбойт ал. Ошентип тоо менен түз жердин маанисин түшүндүң да? Ооба. Биз тоодон издешибиз керек бактыбызды. Маселен, сиз жаңыша жашоо модели деген концепцияңыз менен Карабулактагы жанагы ыштык мончону курдуңуз. Ошол жерде татынакай экологиялык тиги көйгөйдү кантип чечсе болорун
дагы бир кайталап мактанып койсоңуз. Себеби бул Кыргызга өтө өрнөктө ысык көлдө канчалаган санаторийлерге, эс алчу пансионаттардын баарына, булардын кожоюндарына ошоңуз күмүш сырга да анын айткандан чарчабаш керек дейбир. Эми ал жана чоң курчактын ичинде жана табылбай экен, жана экинчи супераны курбады өйдө жака. Өйдө жака. Ал ошол жери курда, мен бер жака супер тиги Кара булакка. Эми көздүкү бир эле туризм тармагы, бирок кичине концепциясын башкачараак да, эми көп тил айрымданбайт. Одно и то же. Эми биз жаңы туризмди тоо тармагына 90% тоо деп атпайлыбы. Значит, ошо тоону кантип освоить этиш керек деген маселе бар да. Мен ошого мындай мисал катары мындай модель түрүндө ошону жаздым. Мен шаар куруп койдум тоонун башына. Ооба. Шаар курдум, бүт инфраструктура бар. Биринчи эле чү дегенде мен эмнеден баштадым? Мен жанагы свет алып келдим. Союз убагында ошол жерге свет барып атыптыр. 4 километрге высоковольт алып бардым. Жолду жакшынакай куруп. Жолду курдум. Жолду салыш үчүн, ошонун баарын салыш үчүн 3 техника алышка туура келди. Мен ошол жерге мен ушунча карат жасадым. Мен эми башында ушул жерде мен монча акча табам деген мен ойдо болгон жок. Мен принципиальный эмем ушул тоону кантип освоить этсе болот, ушуну мен бир көргөзөйүн деп анан чисто идея менен иштедим. Мен ошону жасап элге көргөзгүм келди. Эми ким жасайт аны? Эми аны аябай күлгөндөр болду. Жумадил байке ушул жерге ушуну салгандан көрүп, шаарга 2-3 тойхона салсаңыз, акчаңыз жетмек, давно оккупация этмек сиздин затырга. Мен аны ойлогон жокмун. Тойхона мен үчүн бул бизнес эмес, бул идея эмес мен үчүн. Меники башкада. Анан очной сооружение салдым мен ага. Очной сооружение. Ооба. Очной сооружение. Европадан алып келдим аны. Да, анысы өтө кымбат экен, ошого аянбай салган. 55 миң. Анан салып атканда аны туура эмес түшүнүшкө берем, бул түшүнбөйт аны. Мен сала бердим өзүм. Мен билген, мен свободный адаммын да. Мен өзүм билгенди жасайм. Мен эч ким үстүмөн тигиндей кыл, мындай кылба демейт. Свободный адаммын, ошо билгенди жасадым дечи. 55 миң еврону. Андан чыккан, андан кийин жанагы күн чурак деген, зеленый экономика деп бул аябай актуальный эле. Мамлекет муну колдош керек. Мамлекет жана мен салып аткан очной сооружение колдош керек. Керек болсо ошол жерге барып лентасын кесиш керек. Бияктан бу жердеги туалеттердин лентасын кесип атпайбы. Мына биз күн чырак дегенге келгенде бүгүнкү күндө Бишкектин үстүн өзүңүзгө да мага сүрөткө тартып видео WhatsApp'та жөнөттү. Кандай уу шимирип жатканыбыздычы, уудар кем алыпчы. Күн чырак менен Кыргызстанда ошол күндүн энергиясы менен экологияны сактоо жагын сонун демей күн чырак. Күн деген толтурат, күн баарыбызга бирдей да. Күн жетет баарына, жер шарына. Күн кепип атпайбы, тийип атпайбы. Мен ушул күн чырак демек анан жанагы 700 квадратты жылытып атат. Күнү түнү круглый год. Кышында жылытып атат. Бирдей температураны кармап турат, автоматический режимде. Андан тышкары ысык сууну берет, кухняга. Жаңы мүмкүнчүлүк деген. Аны 60 миң евро алдым. Жанагы тиги Чешский Европейский банк келуші еден. Ошону мен эле алдым. Ошону өкмөт сүйлөшүп, ошондон ала албай коюшпады, кекти ала албай коюшпады. Тиги дипломатия жетпей койду да. Ала келип канча миллиондогон доллар беребиз деп айтып проектиге деп анан бир эме менен бүтүштү жанагы. Скандал менен бүтүшпөй ушундай жетени пайдаланбай калдык. Мен ошону пайдаланып калдым. Ошондой өрүн жанагы частный сооружение анан солнечный батарея ошону коюп азыр иштеп атам. Дагы коем. Дагы коем. Расмий бийлик көп колдобой келатат да, чакан кесип Рахат Рысалиевдин эмгегичи. Мен түшүнбөй жатты. Түшүнмөктөрүм элди кээде мынтип айтат экен. Өткөндө Рахат менен жазган интервьюдачы бирөө жазып тур комментарийге, Олжобай Шакирге үй бергенго бул аябай эзилип интервью болуптур депчи. Элдин аң сезими да мындай болуп калыптыр да. Бир капчыктуу бирөө менен бир жалпы элдин кызыкчылыгы мүдөөсү үчүн маек курсаң дагы кээде ошондой бир баарын эле бирдеке болуп калбайбы? Жакшы пикирин айтсаң да сатылып кетиптир, сага акча берип коюптур. Бирок ошо Рахат Рысалиевдин жамы журтка бир ар бир үй бүлөгө жарык кирсин деген идеясы колго алынбай келатат да. Рахат Рысалиев 10 жыл алдыга менен жашап атат. Жанагындай вертолет айдап жүрөткөндө мени салып вертолетине түшүп мен айдадым, чогуу барып. Вертолет айдап жүрөт. Самолет айдап жүрөт. Эмне кылат анан башка эмне кылат? Эч ким түшүнбөй калды.
айтып атса, ай мындай кылам деп атса, суу коктунун баардыгы агып атса, ар бир коктуга толгон кете салса болот. Экологияны бузбай. Анан ошондон кийин салданан жана пенсионерге бер 10 тыйындан 20 тыйындан. Жаман бошот. Нарынга кур кести. 3-4 каскадты. Нарындыктарга бер тиги. Пенсионерлерине бер 10 тыйын 20 тыйындан символический. Калган 50 тыйындан кыл. Дагы еще бюджеттен 20% калтыр. Без нарын мен болот. Нарын башкачалар болот. Сразу преобразится. Элдер өзгөрөт. Рычаг инструмент жок болуп атат. Жолду көргөзгөн багыт бериш керек. Багыт берип, идеологиядан ошот. Элдин аң сезиминде да мындай экен. Рахат Рысалиевди көп болсо өзү үчүн бизнес кылып атат, элге эмнестейт, элге жарым берип атат деген түшүнүктө да карайт. Мен бизнес деген бекер болбош керек дейм ал деме. Үй салат, сатат, калган пайдасына дагы салат элдин баары алып атат. Мына квартира көп азыр. Иттен эме көп, азыр квартира көп. Арзан квартиралар азыр. Анан өзүн не кылат, анан этким тиги укпаса түшүнбөсө, анан өзүнө тиги жанагы эмесин алат, тиги вертолетун алат, анан ошондо рахатын көрүп атат. Мен муну мындан ойлоп койдум. Баары совет мезгилинин бизге тарбиясы мээге стереотип болуп калып калганда, байлык топтогон адам бул элден чыккандыр, элден бөтөнчө каражан үчүн жүрүп түшүнүп калып калганда. Биз мындай застой болуп атабыз да. Застой. Biz jana bir doğru sekre ötüp kettik bu tangır. Andan gayra jana Gorbachev деген эметтиги перестройка жасай коюп, тезилден кийин рынокко секирип кетпедикпи? 2 жыл секирдик биз. Анан ошо менен анан башала менен болуп жаткан болду анан. Элдеги түшүнүк табигый жол менен келген жок, сразу бир чөйдөн алып бир жакка ыргытып койгондо. Анан кыргыздар баягы соодагер деген нерсени жалаңкыч көргөн кыргыздар азыр Кыргызстан ашык соодагер жок азырчы. Бүткүл жерде кыргыздар соодага үйрөнүп кетти. Бирок соодага үйрөнгөн менен соода маданиятын үйрөнбөй койду да. Эми ал бар эми көп нерсе. Анан бирок биздин өкмөтүбүз жарабай атпайбы өкмөт. Өкмөт жарабай, өкмөт. Мамлекеттүүлүк деген бизди түшүрбөй атат. Мамлекет государственность деген түшүнүк бар. Мамлекеттүүлүк мына ошондо азыр түшүрбөй кыйналып атат. Азыр эми бурушубуз керек, эми күтүп атабыз. Буюрса көпчүлүк эл колдоду. Күтөбүз, баарыбыз колдошубуз керек. Ага себеби биз азыркы келген бийликти жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, бирок чоң жоопкерчилик бар. Чоң мүмкүнчүлүк бар да. Чоң мүмкүнчүлүк бар. Анан эми буюрса ушул жаңы бир өңүткө түшсө жакшы эле болуп турган. Анан бир взрыв жасаш керек деп прорыв болуш керек. Кайра баягы эски тас кейпеге түшсөк анда өлгөнбүз ушул. Прорыв бийликти жапатырмак колдойлу десек, эси мындай түшүнөт да, сөзсүз эле баягы кошуматчылардын ыкмасы эмес, далга таптап. Конструктивный сын айталы, конструктивный идея берип, жардам берип, сын айтылган сындан эчтеке бузулбайт. Болот да, андыктан биздин азыркы бийликке кулак кагышыбыз дагы ошол. Биз сын айтабыз, биздин болгон колдоо ошол. Урматтуу Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен бүгүн Жумадил Эгембердиев жана мен Олжобай Шакир. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рухеш ТВ каналына катталып коюңуздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, экөө тең жарайт.